Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум. Урматтуу перзентler, Алла таалама чексиз мактоолорду айтабыз. Мухаммед алейхиссаламга саламдар айтабыз. Бүгүнкү айтыла турган сөз белгилүү сахабалардын бири, халифалардын бири Умар бин Хаттаб разияллаху анхунун акыйкатка чакыруусу жөнүндө болмокчу. Видеонун башында сиздерден бир өтүнүч, лайк басууну эч качан унутпасаңыздар жана эринбесеңиздер, зерикпесеңиздер. Анткени сиздер канчалык лайк көп болгон сайын ошончолук видеобуз адамдарга жайылып, ушу дүйнө жүзүнө таркап кетишине себеп болосуз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшылыкты таркаткыла атпай. Ошол жакшылык таркашына сиз дагы ошол лайк басуу менен себеп болуп калыңыз. Айткан сөздөрүбүздүн баардыгы, уккан сөздөрүбүздүн баардыгы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Өлүм канчалык оор экендиги алымдар баяндарында айтып келишет. Бирок ошол өлүм канчалык оор экенине карабай, Умар разияллаху анху акыйкатка чакыруу, жамандыктан кайтаруусу токтоткон эмес экен да. Умар разияллаху анху канжар жеп душманынан жараланып өлүм төшөгүнө жатып калат эмеспи? Ана халифа төшөктө жатканда сахабалар көрүп келишет да. Ошондо бир жаш жигит келип калып айтат: "О, момундардын башчысы" дейт. "Сиз Алланын даярдагандарына сиз кубана бериңиз. Анткени сиз" дейт, "бейиш менен сүйүнчүлөнгөнсүз" дейт. "Акыйкат менен өкүм бергендерден сиз" дейт. "Шейиттик насип болгон адамдардансыз" дейт. Ошондо Умар разияллаху анху жаш жигиттин жообуна сөзүнө жооп катары мындай дейт: "Бул айткандарыңдын" дейт, "акыретте мага жетиштүү болуусун каалар элем" дейт. "Бирок" дейт, "ушул айткан сөздөр" дейт да, "менин жакшылыгыма дагы, пайдама дагы, зыяныма дагы колдонулбасын" дейт да. Ошондо жигит ордунан туруп сыртты көздөй жөнөйт. Ошондо Умар разияллаху анху анын этеги жерге тийип сүйрөлүп баратканын байкап калат дагы, дароо чакыртат. Жигит киргенде айтат: "О жигит, сен этегиңди жерге сүйрөлтпөй ки" дейт. "Бул болсо сенин таза болушуңа" дейт. "Ал эми таза болсоң" дейт да, "сенин такыба болушуңа себеп болот" дейт да. Карачы. Өлүм төшөгүндө жатканда дагы жамандыктан кайтарып атат да. Алланын элчиси албетте кайтарганда шымдар бага элеги жерге сүйрөлтүп кийген адамдарды ошондон кайтарганда, ошондон кайтарып атат. Жакшылыкка чакырып атат да, жамандыктан кайтарып атат. Ошондой өлүмдү ар бир адамга Алла таала насип кылсын. Ошондон улам Абдуллах бин Масуд разияллаху анху мындай деп айтууга аргасыз болгон: "Алла таала Умарга ырайым кылсын" дейт да. "Канчалык оор абалда жатса да, акыйкат сөздү айтуудан токтоп калган" дейт. Азирети Анас бин Малик эскерткендей, Азирети Умар жараланган учурда кызы Хафса чыңгырып ыйлай баштаган. Ошондо Умар: "О Хафса, сен Алланын элчисинин жан таслим болчу адамга чыңгырып ыйлоо маркумдун азап тартуусуна себеп болот деп айтканын уккан эмес белең" дейт. Аңгыча Сухайб келип, халифанын оор абалда кыйналып жатканын көрүп: "О кайран Умар" деп кейип жиберет. Умар болсо жан таслим болчу адамга бакырып ыйлоо маркумдун азап тартуусуна себеп болот деген кабар сага жеткен эмес беле деп эскертет экен да. Чындыгында ушундай экен, маркумдун жаны чыгып атканда же болбосо бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин деле ошого чыңгырып ыйлабаш керек экен да, бакырып өкүрүп. Мындан Алланын элчиси кайтарган экен да. Эскерисинче ошол маркумдун азап тартышына, кыйналышына биз себепчи болуп калат экенбиз да, туугандар. Жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну канчалык оор абалда жатсак дагы, кыйынчылык канчалык болбосун, ошондон кайтаруудан биз жасканбашыбыз керек экен да, токтотпошубуз керек экен.
жакшылыкка чакыруу жамандыктан кайтаруу канчалык зарыл болгонун ушундан улам билсек болот. Карачы өлүмдө жаткан, өлүм абалында жаткан учурда дагы, өлүм төшөгүндө жатканда дагы кечиресиздер. Умар Резулуханов адамдарды кайтарып атат да, кеңешин берип атат, осуятын кылып атат. Кандай жашап өтсөң дейт да, кандай жашасаң дейт. Өлүм дагы ошондой болот экен да. Алланын албетте ырайымы да, жардамы болот сөзсүз түрдө. Аллах Таала ар бирибизге жакшы өлүмдү насип кылсын. Жүрөктөрүбүзгө ыйман берсин.